Манастын Каныкейге үйлөнүшү. Бир күнү Алмамбет Манасты издеп кара бөрктүн өргөөсүнө келет. Сырттан үн салат. Арыбаңыз, жеңеке, Айкөлгө келдим эле. Айкөлүң бул жерде жок. Жүргөндүр тиги Акылайдын өргөөсүндө, деп бурк этет. Саламдашпай минтип жооп бергени Алмамбеттин көңүлүн оорутат. Ичинен кап, Айкөлүм ушул күйпүл кара бөрккө тең беле? Бул үй оокаты менен эле алек болгону болбосо, кеп кеңеш берип, баатырдын ажатын ача турган ылайыктуу жар эмес тура, деп атын бастырып кетет. Атын бастырып, Алмамбет Акылайдын өргөөсүнө барат да, аттан түшпөй: "Жеңеке, арыбаңыз, Айкөлгө келдим эле." Акылай өргөөдөн кылактап сыртка чыгат. "Айкөлүңү мен кайдан билем? Тиги күйпүл катын кара бөрктүн өргөөсүндө болсо керек да", деп кайра кирип кетет. Алмамбеттин көңүлү дагы бир сынат. Өзүнчө: "Ого-куй, Айкөлүм бир эмес тартууга 2 сулууну алса да, али бойдок турбайбы? Мунусу сулуу эле болбосо, акылы менен баатырга түгөй болчу аял затынан эмес экен. Азыр Жакып атама барайын, болгон окуяны айтайын", деп Жакыптын өргөөсүн карай бастырат. Алмамбет Жакыптын өргөөсүнө келсе, Манас ошол жерде экен. Ал атасына: "Алмамбетти өз бир тууганым кылып тутунуп жүрөм. Демек, сенин да балаң. Сен аталык, мен агалык милдетим аткарып үйлөндүрөлү, ылайыктуу кыз издейли" деген кеңеш менен келген. Аңгыча Алмамбет сырттан кирип келет. Манас: "Ырас келдиң, Алмамбет. Сени атам менен кеңешип, мыкты жерден кыз алып берсек деп отурабыз." Анда Алмамбет: "Айкөлүм, биринчи сен үйлөнүшүң керек, анан менин кезегим болсун. Ушул маселени Жакып атам менен кеңешкени келдим эле." "А бул эмне дегениң?" деп таң калат Манас. Анда Алмамбет: "Баатырга ылайык жар, ылайык тулпар болбосо, баатыр канаты сынган куштай болор. 2 аялым бар дегениң менен али бойдок экенсиң. Анын үстүнө алар тартуу. Мен азыр эле ушул 2 сулуунун өргөөсүнөн келатам. Кара бөрк менен Акылай чогоол, какшыкчыл, адепсиз, баатырга ылайыксыз жар экен. Атаке, Айкөлдү үйлөндүрөлү. Атанын парсы уул үйлөө. Милдетиңди аткарсаң жакшы болор эле." Анда Жакып: "Туура айтасың, балам. Жер жайнаган малым болсо, казынам толо алтын болсо да, силердей уулдарымы үйлөнтүүгө чамам жетпептир. Мойнума алайын. Эртеңден баштап жаныма ак балтаны, Бакайды алып кыз издейин", деп Жакып Алмамбеттин бул оюн туура көрөт. Жакып Бакайды алып кыз издеп жолго чыгат. Жолдо баратып, уулунун эртели кеч көз кыскан бийдин кызы, ар иш болсо жашырган пирдин кызы, чачылуу чачпак чалметек байдын кызы, туура таман тултук бет, туура тилин чайнаган кулдун кызы, өз бетине эркөскөн кандын кызы болбосун деди. Акылга дыйкан айлалуу, ааламга толук пайдалуу, көңүлү сылык, пейили кең, 4 тарабы толгон тең, жылдызы ысык жылуу сөз, жазы маңдай, көөхар көз, инжи тиштүү, ширин сөз, көкүлү көркөм, колоң чач кыздан тап деген каалоосун айтты. Анда Бакай: "Ошентели, байым. Кайындаган кызыбыз акылы менен эр баксын, айла менен эл баксын, сарамжал, ойротто жок уз болсун, ою терең кыз болсун, ар бир түрлүү жумуштун аркасын аңдап болжогон, ашкере сабырдуу, адамга жабыр көрсөтпөгөн, боло турган жумушту алдын ала болжоп билген кыз болсун. Мындай кызды мен билем", деди. Көрсө, Бакай Каныкейди Манаска ылайык деп жүргөн экен. Акылмандын сөзү сөз болот. Ошондо Жакып 6 атка алтын артып, ак килемди жаптырып, 6 жигит кош чалып, төлгөчү кара төлөгү менен Букарага аттанат. Жакыпты Каракан жакшылап тосуп алат. Жакып: "Сенде томогосун ала элек, тоодакка шилтеп сала элек бир шумкар бар. Сары алтындай салмактуу жакшы кыз бар деп келдим. Кулдук уруп куда болоюн. Кызыңа сөйкө салайын" дейт. Каракан жообун кечиктирет. Жакып Каракандан жооп күтүп жүрүп, кандын бакчасынан 2 кызды сынайт. Бири Каныкей, оймок ооз бото көз, күнгөйдүн гүлдүү сыргагы,
кооз койкоң жылаң баш, төгүлгөн кара чачы бар, гүл төгүлөт колунан, жүлүндөй түп-түз бойлуу, карчыга канат, кыргый кол. Сарамжалдуу жез тырмак иштүү экен, бирок бир айыбы бар экен, бирден ашык төрөбөз. Экинчиси Аруке, перинин кызы. Акак тиштүү, калем каш, жүзү түндөгү жарык чачкан айдай, бото көз, сулуулугу жанда жок. Салыштырса Каныкейден ашып түшкөн акылы тунук периште экен. Ошондо төлгөчү төлгө тартып, бул эки периште тең биздин баатырларга буйруган. Тойго камына бер, абаке, дейт. Каракан ары ойлонуп, бери ойлонуп, Каңкор Манаска кызымды бербейм деп ачык айтсам элимди чабар. Андыктан калыңды көп сурайын. Жакыптын чамасы жетпейт деп ойлонот. Жуучуларды чакырып, калыңы 600 кызыл нар болсун, артылган кызыл зер болсун, адыр толгон мал болсун, 2000 аппак кой болсун, мал айдаган кыз болсун, 90 шумкар, 100 бүркүт, 20 тулпар, 700 жорго, 200 төө, 7 жолборс, 2 шер болсун, дейт. Муну уккан Жакып, кулдугум бар, малды аябайм. Айткан малыңы алып келем. Алмамбетиме Арукеңди кошо бересиң. Эки кыз алыста бирине бири шерик болот. Каракан бармагын тиштеп макул болот. Ичинен самсытып ошончо малды кантип айдап келмек деп ойлонот. Көп кечикпей калыңды алып Жакып букарга аттанат. Артынан Манас менен Алмамбет кылкылдаган кол менен жөнөйт. Мал өзөнгө толуп сел каптайт. Качарына жер таппай аркарлар малга кошулат. Жылаандардын бели кырчылат. Ташбакалар туякка эзилет. Торгой көп малдан коно турган жер таппай канаты талыйт. Чаңдан күндүн көзү көрүнбөйт. Ушунча мал букарга каптап кирет. Каракан шашат. Айдап келген мал адамды тебелеп өлтүрчүдөй. Каракан айласыз ыраазы болот. Манас менен Каныкей, Алмамбет менен Арукенин тою букарда башталат. Каракан Каныкейдин 40 нөкөрүн да 40 чорого алып берет. Ошентип той букарда 40 күн уланат. Кыз оюн салкын сарайда жайылып аккан дарыянын жээгинде 30 күнү болду. Ырчуулдун өнөрпоздору баштаган бир топ, Каныкейдин кенизектери баштаган бир топ карама каршы туруп, ыр күүлөр жаңырып, таң тамаша токтогон жок. Ал күндөрү мындай бир кызык окуя болду. Каныкей 80 нөкөрүнөн 40-ын тандап туруп, 40ка тигилген 40 боз үйгө кылып, төшөк жыйдырып, тамак белендетип коет. 40 чорого кабар берилет. Ушул 40 боз үйдө силерди бирден сулуу колуктуңар күтүп турат. Тандап киргиле, дейт. 40 чоро ден дароо болот. Никелерин кыябыз деп 40 үйдө 40 аалим күтүп калат. Бакай менен кыргылчал кылымда мындай жок эле деп кыйлат. Ошондо Манас, арам олжо болбосун, ак никелеп алып кетсин деген нарк экен. Эми кыздарды тандатпай, калыстык үчүн алыстан баарыбыз ат чаап келели. Келген кезегибиз менен боз үйдүн башынан баштап кире берели. Ошентип 40 чоро баштаган Манас бир топ алыс жерге барышты да, аттын тизгинин кое беришти. Эң биринчи сараласын алкынтып Алмамбет келди. Кийинкиси Бакай, андан соң Сыргак, Ажыбай, Мажик, Токотай, Чалыбай, Чубак, Калмакан, Чалик, Бообек, Атай, Шаабек, Каракожо, Бооке, Шүкүр, Жайсаң, Алтай, Жоорунчу, Төптай, Төлөк, Серек, Агыдай, Жайнак, Түмөн, Кайгыл, Бөгөөл, Ырчуул, Кербен, Дөрбөн, Бөгөлгө, Тазбаймат, Жайнак, Жабыке, Абышка, Түлөө, Калдар, Бозуул, Акбай, Шууту келип, баары бирден боз үйдүн алдында күтүп турган сулууларды жандап кирип кетишти. Акырында ак куласын жай бастырып Манас келди. Анда боз үйдө күтүп турган Каныкей, атыңыз күлүк экен, баатыр, деп кашкая күлдү. Манас менен Каныкей эми боз үйгө кирерде үйдүн сыртында Алмамбеттин турганын көрүштү. Алмамбет үй тарапка ээк какты.
көрсө кызык окуя болуптур. Биринчи келген Алмамбет боз үйгө кубанып кирип барса, бурчта адам карагыз, үтүрөйгөн кара кыз отуруптур. Алмамбет иренжип сыртка турганы ошондон экен. Муну байкаган Каныкей кыз оюндун жаңы түрүн баштады. Эми кыздар жигиттерди көздөрүн байлап тандасын, деди. Боз үйдөгү 40 жигит менен 40 кыз сыртка чыгып, көздөрүн таңып жигиттерди тандашты. Баары ата алып келген жигиттерди тандап кетишти. Эч ким адашкан жок. Алмамбетти баягы калабалуу кара кыз дагы кармады. Баарына тийди сары кыз, мага эле ботала болгон кара кыз жармашты, деп капаланды Алмамбет. Ошондо 40 нөөкөр кыз шыңкылдап, тапкан түгөйлөрүнө баштарын жөлөп, Арукени сурамжылап калышты. Каныкей сыйкырдын төркүнүн түшүнүп, акырын келип Алмамбетке шыбырады. Уругу кайыптан, бул кызда айып жок. Кайра Арукеге келип шыбырады. Бул баатыр, какандын кашка тунугу, кытайлардын улугу болот. Анда Аруке: кыргыз эли бийик, Кытай эли бүйүк, эмне эле мага кайра туш келет бу жүйүк, деп ого бетер көгөрдү. Ошондо Каныкей: эми көз таңмай жигиттерде болсун, 40 жору көздүн таңып дагы кыздарды тандашсын, деди. Көз таңмайдан да 40 жору дагы өздөрүнүн сулууларын тандап кетишти. Алмамбет дагы барып баягы тантык кара кызды тандаптыр. Кара кыз мурункудан да бетер түрү суук, бети кара казандын түбүндөй, чачы болсо кийиздей, согончогу чор, тырмагы жез кемпирдикиндей. Баарынан да жанына жакын барса саңырсыган жыты мурун жарат. Алмамбет сыйкырдын сырын туюнду. Мен ушул кызды тандадым, деди да өзү билген 7 дубасын окуду эле, баягы кара кыздын сыртындагы кеби түшүп, карагат көз сулуудан нур төгүлүп, карап турган 40 чоронун сулууларынын өңү өчө түшкөндөй болду. Жада калса Манаста Каныкейин унутуп, Арукени карап калыптыр. Ошондо Каныкей Манасты колтукка түрткөндө чочуп кеткен Манас каалгадай кашка тишин каш кайта карсылдап күлүп жиберген экен. Ошентип 30 күн оюн, 10 күнү жыйналып, куда сөөк мамыр-жумур болуп, айтылбаган сыр калбады. Оюн зоокто ырдалбаган ыр, бийленбеген бий калбады. Темиркан менен Ак Мама Каныкей менен нөөкөрлөрүнө арналган 40 боз үйдү чештирип, атан төөлөргө арттырды. Андан сырткары 2000 төөгө канча байлык, канча жүк кыздардын себи катары менен жүктөлдү. 6 шаардын эли келип, ак баталарын берип, 40 кызды ала тоого узатышты. 40 келин алып көчтү баштаган ак байбиче чыйырды талаа ортосуна барып калса да, арты али шаардан чыкпаган узун көч менен кайтты кыргыздар. Букардан кайткан кыргыздарды тосуп алган таластагы кыргыздар тойду андан ары улантат. Күлүк чабылат, жамбы атылып, көк бөрү тартылат. Өпкө кармап тас чабыш, жөө жарыш, балбан күрөш, эр сайыш, атала, ит тартыш 40 күнгө созулат.